Көптөн күттүгөн Кыргыз премьер лигасы дагы кайтты. Болгондо дагы ушундай шедевр кооз голдор менен башталгандыгы сезондун жүрүшүндө даам кошо тургандыгын айтып өтөлү. Кыргыз премьер лигасындагы орчундуу окуялар жана тур жыйынтыктарын өткөрүп жибербеш үчүн алгач каналга катталганды унутпаңыздар. Сиз даяр болгон болсоңуз, анда мен баштай берейин. Алгачкы оюн атагы ааламга болбосо дагы Азияга аздыр көптү таанылып калган Дордой клубу үйүнө Ошму Алжирди кабылдады. Буга чейинки жеке оюндарда жалпы 6 жолу майданга чыгып, баарында сары түстүлөр жеңишти камсыздап келген болсо, бул жолу эмне жентиди билбейм, бирок эсеп саны ачылбай, алгачкы оюн тең чугуу менен башталды. Же күчтүүлөр Дордойдон кетти, же Ошму күчтөнүп келди. Кыскасы, бирден упайда капчыкка салып кетишти. Экинчи беттеш болсо Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда болуп, Нефчи Кочкор Ата Алайды кабылдап, 0-2 эсебинде утулуп калды. Оюнду жакшы баштап бергенден соң 75-мүнөттө Нурдин Нурдиновдун шедевр голу сезондогу алгачкы гол болду. Болгондо дагы кереметтүү кооз голдордун катарын толуктап, сезондогу фантастик голдордун шоуун баштап берди десек дагы туура болот. Андан соң оюн бүтөрүнө бир канча мүнөт калганда Нурдиновдон кем калышпай, алыскы 9-отту камалоого алган Талантбек уулу дагы көз жоосун алган голду жаратып, күйөрмандарга кызыктуу оюн тартуулап, Алайга 3 упайды алып келишти. Ошол учурда жаңы ачылган Азия голдагы Кыргыз алтынга каршы беттеште жакшы эле оюн көргөзүп жаткан болчу. Бирок тажрыйба жана ишеним өз сөзүн 90+4-мүнөттө айтып, Нурбол Бактыбеков жеңиш голун жаратып, Кыргыз алтынга тагыраагы Кара Балтага 3 упайды алып кетти. Ал эми бул жолу такыр эле доминанттык кылып, баарын сапырат, баарын урат, баарын утат деп жаткан Барс клубу утулуп калды. Тагыраагы мактаган кыз тойго келип тах болду. Негизинен мына ошол Кыргыз футбол биримдигинин майданында болгон Талант Барс менен кездешип, ишенимдүү 3-0 эсебинде жеңип алды. Бул оюнда Барс таанымал оюнчулары менен Талантты таш-талканын чыгарат деп жаткан элек. Анткени курамында Валерий Кечен, Узденов, Сагынбаев, Жыргалбек уулу, Мусабеков, Датсиев, кыскасы мурдагы оттуу курама оюнчулары Таланттын жоопсуз 3 гол менен утулуп калды. Башкалар болсо, булар адаптация боло элек болчу, жаңгилишкен оюнчулар деп түшүнүү менен кабыл алат элек. Бирок мындай курам менен утулганы бир жактан таң калтырса, бир жактан сезондун кандай өтүшүн болжолдуу көрсөтүп турат. Антон Землянухин баштаган аты дебютант, бирок оюнчулары проф болгон Бишкек Сити өзгөндөн чыккан команданы 3-1 эсебинен утуп алды. Голдорду Бишкек Сити сабынан Антон Землянухин, Иван Зотко жана Келсо киргизсе, аларга өзгөн сабынан Абдуллаев 1 гол менен жооп берүүгө жетише алган. Канттагы балдар жана чалдар тирешинде чалдар 2-0 эсеби менен утулуп 3 упайга ээ болушту. Албетте, тамаша, бирок чындыгына жараша. Анткени Абдышата командасы 90% башка жактан келген легионер мыкты оюнчу менен келсе, каршылашы Илбирс жалаң жаштардан курам түзгөн. Болгондо дагы алардын жаштары 17-18 болгону адамды нес кылып коет. Бирок ошого карабай, мына ошол жигиттерибиз келечекте U20 жана ошондой эле улуттук курамынын намысына жараган мыкты баатыр жигиттер болуп чыгып жетишине ишенебиз. Анысы мунусу дегиче эле турдун жыйынтыктоочу оюнуна келип калдык. Алга менен Мурас Юнайтед беттешинде биз 4 гол жана 2 кызыл айып кагазын көрүүгө жетиштик. Болгону дагы МЮ кече Суперкубоктон утулуп калган үчүн алгадан алдыбы билбейм, айтоор жоопсуз 4 гол менен МЮ жеңишти камсыздап турнирди жатып алда лидерге айланды. Достор, дегеле мына ошол сезон сиздер үчүн кандай башталды? Анан дагы эмнелерди кошконубуз Кыргыз премьер лигасынын өнүгүүсүнө жардам берет? Дегеле бул жолу Кыргыз премьер лигасында ким жеңиши мүмкүн? Оюңуздарды комментарийден күтүп калабыз.